Архивде иштөө абдан оорго турган. Биринчи ага уруксат алып кирүү. Кыргызстанда бюрократияны жакшы билесиңер. Атаңа бар, энеңе бар, уруксат кагаз алып кел, аны алып барсаң анан эми эртең кел, анан бүрсүгүнү кел. Ал маалымат жок, же ал маалымат жашыруун экен, муну ачканга болбойт деген бут тосуу деген эмес, мындай бир тоскоолдуктар десек болот, абдан көп болгон. Же болбосо копия кылсаң да окулбай турган. Же болсо барактын жарымы айрылып калган. Текст толук эмес. Бул жагын кантип кошосуң, кантип токуйсуң же болбосочу. Ушундай азап тозоктор абдан көп. Архивде иштөө бул абдан оор. Ошолордун баардыгын баштан өткөрдүк. Себеби мен илимдин кандидаты болушум керек деген максат, амбиция, план турат. Ага жетиш үчүн сен жана ошо тоскоолдуктардын баарына чыдашың керек. Айлыгың аз, жаш мугалимсиң, үй бүлө бар. Илимий изилдөө кылайын десең убакыт керек, акча керек, эрктүүлүктү талап кылат, сабаттуулукту талап кылат. Бизде билесиңер го баардыгы деле делебой, бүт эле кыйын. Вахтасынан баштап директоруна чейин. Ошолордун баардыгын басып өтүш үчүн нерв керек экен да, ошого чыдаш керек экен. Көбү ошого чыдабай таштап ийет.